Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Таарынуу көптөгөн ооруларды пайда кылат. Таарынуу бул узактан бери кармалып жүргөн ачуулануу. Мындагы эң коркунучтуусу ал денеге сиңип, адатта бир эле жерге кайра убага келгенде аны жей баштайт да, шишикке, анын ичинде рак шишиктери да бар, айланат. Демек, жинди басынтып, сыртка чыгарбай, жашырып жатып, биз ден соолугубузга чоң зыян келтиребиз. Ошондуктан сезимдердин өз убагында билдирилишине жол бериш керек. Көпчүлүгүбүз жининкелүүгө тыюу салган үй бүлөлөрдө чоңойгонбуз. Өзгөчө бул аялдарга тиешелүү. Аларды ачык жиниңи келтирүү уят деп тарбиялашкан. Жиниңи келтирүү мүмкүн эмес болгон. Бир гана үй бүлө башчысынын ага акысы болбосо. Ошондуктан биз сыр билгизбей ачуубузду ичибизге жутканды жакшы үйрөнгөнбүз. Бирок азыр бул адаттан баш тартабызбы, же кайра эле ага жабыша беребизби, ал бизден гана көз каранды. Биз үчүн бул нерсени эч ким кылып бербейт. Моллюск килкиден денелүү омурткасыз майда жаныбар. Кумду жутат да, анын айланасына катмар кылып седепти өстүрө берет. Ошентип эң сонун бермет таш пайда болот. Биз да ушул сыяктуу өз жарабызды ырбата беребиз. Мен муну мээде эски кинолентаны кайра түрдүрө берүү деп айтамын. Бирок биз эски ызалардан кутулууну, аларды унутууну кааласак, анда алардан өөдө көтөрүлүүгө мезгил жетти. Жатында шишиктин же өсмөнүн киста пайда болуу себептеринин бири мен мага зыян келтирди синдрому деп атаган нерсе. Гениталия бул аялдык жана эркектик башталышты чагылдырган дене бөлүгү. Адамдар өзгөчө мамилелешүү жагынан катуу кыжаалат болушканда, ал ыза жыныс мүчөлөрү тарапка жайгашат. Аялдар жан дүйнөсүнүн жараатын аялдыкты билдирген мүчөлөргө камап, алар бул жерде бир отоло сиңип, киста же шишикти пайда кылат. Таарыныч биздин жан дүйнөбүздүн тереңинде уялап алгандыктан, андан арылуу үчүн көп аракет кылууга туура келиши мүмкүн. Бир жолу мен бир аялдан кат алдым. Ал 3-чү жолу пайда болгон рак шишиги менен күрөшүп жаткан экен. Ал өзүндөгү ызанын жаралуу үлгүсү такыр жеңе албай жаткан, ошондуктан улам жаңы шишиктер пайда боло берген. Ал өз жашоосунун кайгысын анткорлонуп эле көбүртүп жабырта берген деп айтаар элем. Ага таарынууну кечиргенди үйрөнүү үчүн эмгектенгенге караганда, акыркы шишикти кесип алдырып коюу оңой сезилген. Эгер ал экөөнү тең жасаса жакшы болмок. Дарыгерлер шишикти кесип алып кое алышат, бирок алардын пайда болушун биз гана алдын ала алабыз. Адамдар кээде жүрүш-туруш үлгүсүн өзгөртүүгө караганда өлүүгө даяр болушат. Байкашымча көптөгөн адамдар өлүм коркунучунда турса да, тамактануу адаттарын өзгөртүшпөйт. Анан өлүм алардын жанын алат. Алар башка жол тандаса да боло тургандыгын баарыбыз жакшы түшүнүп турсак да, мындай нерсе биздин жакын санаалаштарыбыз менен болгону абдан коркунучтуу. Чындыгында биздин тандообуз мааниге эмес. Биз бул дүйнө менен коштошуп баратсак да, тандоолорубуз дайыма туура. Биз баарыбыз бул жашоодон кетебиз. Ар бир адам бул нерсени өз убагында жасоонун жолун табат. Дагы бир жолу кайталайм. Эгер бир нерсени жасай албай калсаңыз, эч качан өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Биз өзүбүздү күнөөлүү сезбешибиз керек. Эч ким эч нерсени туура эмес кылбайт. Болгону ар бир адам өз түшүнүгүнүн жана билгендеринин чегинде алы жеткен нерсени кылат. Эсиңизде болсун, ар бирибиздин ичибизде күч бар. Биз баарыбыз бул дүйнөгө кандайдыр бир сабак алуу үчүн келгенбиз. Биздин улуу күч, биздин маңдайыбызга эмне жазылганын, эволюция процессинде алдыга жылуу үчүн эмнелерге үйрөнүшүбүз керек экендигин билет. Туура эмес жол жок. Биз түбөлүктүүлүктө түгөнгүс саякат жасайбыз. Биздин бүтүндөй тизмек жашоодогу жаралуубуз бар. Бул жашоодо жасай албаганды кийинки жашоодо жасай алабыз. Сезимдерди басуу көңүл чөгүүгө, депрессияга жол ачат. Депрессия бул ичке кайтарылган жин. Бул бизге сыртка чыгууга акыбыз жоктой сезилген жин. Мисалы, сиз ата-энеге, өмүрлүк жолдошуңузга, эң жакын досуңузга же жетекчиңизге жин келүү уят деп эсептейсиз. Бирок ошентсе да аларга ачууңуз келет. Өзүңүздү эч нерсе кыла албайсыз. Мындай ачуулануу депрессияга өтүп кетет. Биздин күндөрдө абдан көп адамдар депрессия менен, анын ичинен да өнөкөт депрессия менен жабыркашат.
Биз депрессиялык абалды сезе баштаган убакта аны жеңүү бир топ кыйын болуп калат. Кырдаал ушунчалык үмүтсүз болуп калгандыктан аны өзгөртүүгө болгон ар бир аракет баатырдык иш катары бааланат. Сиздин жашооңузда руханий башат басымдуулук кылган күндө да мезгил менен идиш жууп турууга туура келет. Ашканаңызда булганыч идиш тоодой үйүлүп турса, сиз мен үчүн метафизика гана маанилүү деп туруп албайсыз да. Сиздин сезимдериңиз да ушул сыяктуу. Эгер акыл эсиңиздин эркин болушун кааласаңыз, аң сезимиңизде топтолгон булганыч идиштерди мезгил менен жууп туруңуз. Муну кылуунун эң мыкты жолдорунун бири терең депрессияга түшүп кетпөө үчүн ачууну жок дегенде бөлүп чыгарып туруу. Биздин заманда кээ бир терапевт, дарыгерлер өз ооруларынын ачуудан арылтууга адистешкен. Мындай терапевттен бир курс дарылануу абдан эле пайдалуу болмок. Менин көз карашымда баарыбызга жумасына бир жолу эч кимге ачууланбасак да, төшөк жазыктарды ургулап ачуулануубуз зарыл. Үстүртөн болгон баардык эмоциялар сыяктуу эле жинкелүү да бир нече мүнөткө гана созулат. Балдардын маанайы кандай гана тез өзгөрөт, карап көрүңүз. Эмоцияга болгон биздин мамилебиз мына ушул нерсе сезимдердин пронологиясына мөөнөттү дагы узартуу жана басынууна алып келет. Элизабет Kübler-Ross өз семинарларында экстернализация деп атаган соонун көнүгүүсүн жасатат. Ал ар бир угуучуга желим шлангдын кесиндисин берип, алар эмоцияны чыгарып алуу үчүн эски телефон китепчесин сабап ургулашкан. Жиниңизди чыгарып жатканда одонолуктан коркпоңуз, бул боло турган нерсе. Өзгөчө эгер сиздин үй бүлөдө ачууланганга тыюу салынса, биринчи убактарда ыңгайсыздыкты сезесиз, бирок көнүп калганыңызда бул сизге кызык көрүнүп, абдан чоң пайда алып келет. Ачууланганыңыз үчүн Кудайым сизди айыптабайт. Жиниңиздин жок дегенде бир бөлүгүн төгүп таштоо менен сиз өз көйгөйүңүзгө жаңыча карап, аны чечүүнүн жаңы жолдорун табасыз. Депрессияга түшкөндөр үчүн дагы бир кеңеш. Жакшы диетологко кайрылып, организмди тазалай турган диета түзүү. Бул сиздин аң сезимиңизге абдан жакшы жардам берет. Натыйжасы таң калаарлык болорунан шек санабаңыз. Депрессия абалында адамдар жакшы тамактанышпайт. Бул нерсе кырдаалды оордотуп жибертет. Баарыбыз биз жеп жаткан тамак бизге пайда алып келишин каалайбыз, бирок көбүнчө организмдин теңдештигинин химиялык бузулуусу байкалат. Бул нерсе ичип жаткан дарылардын таасиринен улам дагы көбөйөт. Экинчи төрөлүү деп аталган сезимдердин төгүлүү процедурасын сунуштоого да болот. Бул ыкма да абдан көп адамдарга жардам берген. Дене тарбиялык көнүгүүлөр да бар. Мисалы, Эодор Рольф ойлоп тапкан рольфинг. Ал туташтыруучу тыкандарга абдан сонун жана жакшы таасир этет. Мындай кыймылдар дененин кыскан негативдерди кууганга жардам берет. Ар кандай комплекстер ар адамдарга ар башкача таасир этет. Бирөө үчүн жакшы болгон нерсе башкага туура келбеши мүмкүн. Өзүңүз үчүн жакшысын табуунун жалгыз жолу ар түрдүү ыкмаларды пайдаланып көрүү. Китеп дүкөндөрүндө ар кандай ыкмалар туурасындагы түрдүү адабияттар бар. Туура тамактануу боюнча да биздин заманда ар кандай жолугушуулар жана сабактар өтүлүп турат. Окуучу даяр болгондо окутуучу да табылат. Коркунуч ишенбөөчүлүктүн жаралышы сыяктуу. Биздин планетаны коркунуч жаалданып каптап турат. Ар күнү жаңылыктар түрмөгүндө бизге анын көрүнүшү туурасында кабарлап турушат. Согуш, өлтүрүү, ач көздүк жана башка ушул сыяктуу. Коркунуч бул өзүңө жана өз күчүңө ишенбөө. Анын айынан биз жашоого ишеним бербей калабыз. Бизге Кудай кам көрөрүнө ишенбей, баарын тескеп карап турушубуз керек деп эсептейбиз. Биз коркунучту сезүүгө дуушар болушубуз талашсыз. Анткени эч ким жашоосунда баардык нерсени тескеп тура албайт. Ишеним, коркунучту жеңүү аркылуу биз ушул нерсеге үйрөнөбүз. Өзүңүздөгү улуу күчкө ишениңиз. Ал ааламдык аң сезим, Кудай менен байланышкан. Жалаң физикалык жана материалдык дүйнөгө гана ишениш керек эмес. Бул көрүнбөгөн күчкө ишениңиз. Биз эч нерсе кылбай атабыз деп айтуудан алысмын, бирок эгерде ишеним менен куралданып алсак, жашоо бизге жеңилирээк болот. Мурдараак айтканым эсиңиздеби? Мен ишенем. Мен билиш керек болгон нерсенин баары мен үчүн ачык. Мен ишенем. Болуп аткан нерселерди тескебесем да мага кам көрүшөт. Сиздин оюңузга кирип алган коркунуч чындыгында сизди кандайдыр бир нерседен коргоого аракет кылат. Ага, билем, сен мени коргоого аракет кылып жатасың. Мага жардам берүү каалаганыңды билем. Жана аны баалайм.
сага ыраазымын деп айтыңыз. Коркунучка ыраазычылыгыңызды айтыңыз. Ал сизге камкордугун көрсөтүп жатат. Сиз физикалык коркунучтан коркконуңузда коркунучка каршы тура алышыңыз үчүн канда адреналин пайда болот. Мээде жаралган коркунуч туурасында да ушундай айтсак болот. Коркунучтарды анализдеп көрүп, алар менен бирдей эмес экениңизди түшүнүңүз. Коркунуч жөнүндө кинофильмдин кадрлары сыяктуу ойлонуңуз. Бул образдар экранда чындыгында жок. Бул кыймылдаган сүрөттөр, бири-бирин тез алмаштырган целлюлон пленкасы. Эгер биз коркунучубузга жабышып албаганда, алар кинофильмдин кадры сыяктуу тез пайда болуп жана жоголуп турмак. Коркунуч акыл эсти кишендеп коет. Адамдар ооругандан, үйсүз калгандан же дагы башка нерселерден абдан коркушат. Коркунучка жооп катары коргоочу механизмдин кызматын аткарып, ачуулануу пайда болот. Ал сизди коргойт, бирок бир топ таасирлүү коргоону аффирмациялар билет. Аларды айтып жатып, сиз мээңизде коркунучтуу окуяларды айландырууну токтотосуз да, коркунучка моюн бербей өзүңүздү сүйө аласыз. Эч нерсе сырттан келбейт. Башыбыздан өтүп жаткан нерсенин борборунда биз өзүбүзбүз. Баары биздин ичибизде. Биздин жашоо тажрыйбабыз, биздин адамдар менен мамилебиз, ичибиздеги руханий үлгүлөрдү күзгү сыяктуу чагылдырып турат. Коркунуч сүйүүнүн карама-каршысы. Өзүбүздү кандай болсо ошондой боюнча сүйүүгө, өзүбүзгө ишенүүгө болгон каалоо канчалык күчтүү болсо, башка адамдарда ушундай сезимдерди ошончолук көп пайда кылабыз. Күчтүү коркунучтун, ишенбөөчүлүктүн, көңүл калуунун жана өзүңө нараазы болуунун тилкеси башталганда таң каларлык. Биздин жашообузда баары кыйрай баштайт. Жамандык эч качан жалгыз келбейт. Кара тилке эч качан бүтпөөчүдөй сезилет. Биз өзүбүздү чындап сүйгөндө баары башкача болот. Жол болуу тилкеси башталат. Светофорлордун жарыгы дайыма жашыл жанып, унааны токтотууга орун дайыма даяр болот. Биздин жашообузду аны эң сонун кылып турган нерселер гана коштойт. Биз эртең менен керемет күндү күтүп ойгонобуз. Өзүңүздү өзүңүзгө кам көрө ала тургандай кылып сүйүңүз. Жан дүйнөнү, акыл эсти жана денени бекемдөө үчүн мүмкүн болгон нерсенин баарын жасаңыз. Ичиңиздеги күчкө кайрылыңыз. Руханий дүйнө менен байланышты байкап көрүп, аны кармап калууга аракет кылыңыз. Коркунуч сизди ээлеп алганда дем алууңузга көңүл топтоңуз. Биз көп учурда корккондуктан дем чыгарбай туруп калабыз. Бир нече жолу терең дем алыңыз. Дем алуу сиздин ичиңиздеги мейкиндикти кеңейтет. Сиздин күчүңүз ушунда. Ал белди түздөп, көкүрөктү абага толтуруп, жүрөккө кенендик берет. Терең дем алуу менен сиз тоскоолдуктарды алып таштап, сырткы дүйнөгө ачыласыз. Сиз коркунучтан кысылбай, түздөнүп, сүйүүнү чайпалтып төгүлүшүнө жол бериңиз. Мени жараткан күч менен бир бүтүндүктү түзөм. Мен коопсуздуктамын. Менин дүйнөмдө баары жакшы деп айтыңыз. Жаман адаттардан арылуу. Коркунучту сезбеш үчүн биз көбүнчө өзүбүзгө жаман өнөкөттөрдү пайда кылабыз. Алар эмоцияны басынтып, сезимдерди мокотот. Наркотиктерден сырткары абдан көп жаман өнөкөттөр бар. Мисалы, белгилүү бир жүрүш-туруш үлгүлөрүнө жакындоо. Аларды биз жашоодон качуу үчүн өнүктүрөбүз. Эгер биз курчап турган чөйрө менен эч кандай жалпылыкка ээ болгубуз келбесе, андагы өз ордубузду моюнга алууну каалабасак, бизде жашоодон качуу пайда болот. Кимдир бирөө үчүн бул ашыкча тамак жегендик болсо, кимдир бирөө наркотикке жакындап кетет. Адамдын алкоголго жакындыгы генетикалык тукумкуучулук деңгээлде болсо да, ал өзү тандайт, ага берилип кетеби же каршы күрөшөбү. Биз тукум кууган адаттар жөнүндө айтканыбызда, чындыгында биздин ата-энебиздин коркунуч менен күрөшүү жолдорун балалыгыбыз менен кабыл алгандыгыбыз жөнүндө кеп болот. Кээ бир адамдарда жаман адаттар эмоционалдык деңгээлде өнүгөт. Мисалы, күнөөлүүнү издөө. Кандай гана нерсе болбосун, мындай адамдар күнөөлүүнү дароо эле таап, мунун баарына алар күнөөлүү. Ушулар мага зыян келтиришти деп айтышат. Балким сиздин жаман адатыңыз каражатка карабай жашоо. Көпчүлүгү карызга жашаганды салт кылып алышкан. Мындай адамдар киришеси канчалык болбосун дайыма белчесинин карызда жүрүшөт. Жактырбагандыкты пайда кылган инсандар да бар. Алар каерде болбосун, өздөрүн четке кыккан адамдарды, аларды атайын тапкандай турмушуна тартышат. Бирок адамдын башкалар тарабынан четке кагылышы бул болгону ал адамдын өзүн кабыл албагандыгы. Эгер сиз өзүңүздү кандай болсоңуз ошол боюнча кабыл алсаңыз, башкалар да ушундай эле кылышат. Эгер андай болбосо, бул сиздин анчалык деле ойлондурбайт. Ошондуктан өзүңүзгө суроо бериңиз.
Менде эмне өзүм үчүн ылайыксыз. Абдан көп адамдар өз оорулары менен ооруйт. Алар дайыма же бир жери ооруйт, же ооруп калбасам экен деп кабатырланышат. Айдын оорусу клубунун мүчөсү сыяктуу элес калтырышат. Эгер биз бир нерсеге ышкыланууну кааласак, эмне үчүн бул нерсе өзүбүзгө болгон сүйүү болбосун? Ошондой эле позитивдүү аффирмацияларды же сизди колдогон дагы башка нерселерди айтуу менен оорусаңыз да болот. Ашыкча тамак жегендик. Мен салмагы ашыкча болгон адамдардан абдан көп каттарды алам. Алар 2-3 жума диетага отурушат да кайра таштап салышат. Азыркы учурда колунан келген нерсенин баарын кылгандыгын мойнуна алуунун ордуна алар өздөрүнө ачуусу келип, күнөөлүү сезишет. Күнөө дайыма жазаны талап кылгандыктан алар өздөрүнүн ден соолукка зыян тамактарды чап жабышып жазалашат. Эгер алар диета учурунда өз организмине чоң пайда гана алып келгендигин белгилеп, өздөрүн күнөөлүү сезүүнү токтоткондо, өздөрүндөгү көнүмүш ашыкча жеген үлгүнү жок кылмак. Алар менин ашыкча салмагым болгон. Ал эми азыр мен өзүмө идеалдуу салмакка жетишүүгө жол берем деген сыяктуу аффирмацияны айта баштаса болмок. Тамак жөө үлгүсү өзгөрмөк. Тамак көйгөйүнө ашыкча көп көңүл бура берүүнүн кереги жок, анткени жамандыктын тамыры анда эмес. Ашыкча тамак жегендик дайыма коргонууга болгон муктаждыкты билдирип келген. Коркунучту сезгенде адам өзүндө коргонуу катмарын өстүргөндөй болот. Ашыкча салмак ичкен тамактын өлчөмү менен байланышы деле жок. Көпчүлүгү өз жашоосун, өзүнүн сезимдерине наразы болууга коротот. Энергияны кандай гана пайдасыз жоготкондук. Мунун ордуна алар жашоосунда эмне коркунучту жана ишенбөөчүлүктү жаратып жаткандыгын териштирсе болмок. Балким иште же үй бүлөдө же бүтүндөй жашоодо бир нерсе оң келбей жатышы ыктымал. Эгер сиздин салмагыңыз ашыкча болсо, тамак жана салмак көйгөйүнө жабыша бербей, мен коркунучтамын, ошондуктан коргонууга муктажмын деп калыптанып калган үлгүнү өзгөртүүгө аракет кылыңыз. Ан сезимде уялаган үлгүлөрдүн өзгөрүшүнө биздин денебиздин клеткалары өтө сезимтал мамиле кылгандыгы таң каларлык. Бизде коргонууга болгон муктаждык жоголуп, өзүбүздү коопсуз сезип калаарыбыз менен май клеткалары күнүгө ээриген кар сыяктуу ээри баштайт. Мен өзүмдүн кандайдыр бир коркунучту сезгенимде салмак кошо баштаганымды байкайм. Көп иштердин ортосунда чачылып үлгүрө албай, өтө тез ыргак менен жашаган мезгилде мен коргонууга жана коопсуздукка муктаж боло баштайм. Ошондо өзүмө эң сонун Луиза, корголгондук сезиминин үстүнөн иштөө убакыты келди. Мен сенин корголуп тургандыгыңа 1 мүнөттө күмөн санабашыңды каалайм. Сен билгин, баары жайында. Сен бардык нерсени жасаганга жана барганга үлгүрөсүң. Сен коопсуз абалдасың. Мен сени сүйөм деп айтам. Ашыкча салмак бул болгону сиздин ичиңизде жашанган коркунучтун чагылышы. Күзгүдөн сизди тиктеп турган семиз адамды көргөндө эсиңизде болсун. Сиз өзүңүздүн мурдагы ойлонууңуздун жыйынтыгын көрүп жатасыз. Аны өзгөртүү менен сиз жакшы келечек өсүп чыга турган үрөн сээп жатасыз. Бүгүн туура ойлорду тандоо менен сиз өзүңүздүн эртеңки талкууңузду жаратып атасыз. Ашыкча салмактан арылуу туурасындагы эң сонун китептердин бири Сандра Рейдин «Бир гана диета бар» деген китеби. Ал толугу менен жаман ойлордон арылууга арналган. Анда бул нерсе кадам-кадам аркылуу кантип жетүү керек экендиги көрсөтүлгөн. Өзүңө жардам берүү тобу. Өзүңө жардам берүү тобу менин көз карашымда социалдык жашоонун өтө позитивдүү жаңы формасы. Ал адамдарга баа жеткиз пайда алып келет. Мындай топтун катышуучуларынын көйгөйү жалпы. Алар бири-бирине арызданып, ыйлакташ үчүн эмес, түзүлгөн жагдайдан чыгып жашоосунун сапатын жакшыртуунун жолдорун бирге издөө үчүн чогулушат. Бүгүнкү күндө ар кандай көйгөйлөрдүн үстүнөн иштөөчү топтор бар. Эгер сиз жашооңузду өзгөртүүнү чындап кааласаңыз, жолдорун табасыз. Биздин сезимдер биздин абалдарыбыздын ички көрсөткүчү. Кыйынчылыкта жашаган үй бүлөдө тарбияланып калган адамдар мүмкүн болушунча конфликттен качып, жыйынтыгында өз сезимдерин басынтышат. Кимдир бирөө бизге жардам беришине ишенбейбиз. Жада калса жардам да сурабайбыз. Баардык нерсени өз алдыбызча жеңүү үчүн күчтүү болушубуз керек деген ишенимдебиз. Биздин бир гана көйгөйүбүз бул өзүбүздүн жеке сезимдерге дүлөйлүгүбүз. Ал эми сезимдер гана өзүбүз менен, башка адамдар менен жана курчап турган дүйнө менен баа жеткиз байланыш эмеспи? Алар биздин жашоодо эмне жакшы баратканын, эмне жаман болуп жаткандыгын көрсөтүп турат. Аларды басынтуу менен, аларга кулак салбай коюу менен биз
Андан да татаал көйгөйлөргө, атүгүл ооруларга кабылабыз. Бирок сезген гана нерсени дарылоого мүмкүн. Эгер сиз ичиңизде эмне болуп жаткандыгын сезүүгө тыюу салсаңыз, айыгууну эмнеден баштоону эч качан билбейсиз. Бир жагынан алганда көпчүлүк адамдар дайыма күнөө, кызганыч, коркунуч же кайгырууну сезип жатышат. Биз өзүбүздүн айтуубуз боюнча өзүбүз туш болгубуз келбеген жагдайларды кайра жарата бере турган өнөкөт көз караштарды жаратып алабыз. Эгер сиз ар дайым жинденүүнү, басынууну, коркунучту же кызганычты сезип, бирок аларды жараткан себептерди издеп таппасаңыз, алардан арыла албайсыз. Сиз өзүңүздү курмандык катары эсептебей калганыңызда гана кайрадан күчүңүзгө ээ болосуз. Көйгөйдөн арылуу үчүн биз дайыма турмуштун сабагын өздөштүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Жашоого ишеним берүү аркылуу аалам менен өзүбүздүн руханий байланышыбызды сезип, биз жинди да, коркунучту да алар пайда болоору менен жеңе алабыз. Биз жашоого ишенүү менен билишибиз керек. Баардык болуп аткан нерселер Кудайдын тартибине ылайык убакыт менен орундун идеалдуу кездешүүсүндө өтүп жатат. 3 глава. Ооруну жеңип. Адам дене менен инсандык мүнөздөмөнүн эле жыйындысы эмес. Анын денелик курчоосу кандай гана болбосун, ички жан дүйнө эң сонун жана сүйүүгө толгон. Жоготуу жарааты. Жашоону жакшы кабыл алуу эң сонун. Өз сезимдериңди түшүнүү жана кабыл алуу да сонун. Табият сизге сезимдерди турмуштук жагдайларга алыңыз жетип, алардын сизди жаралантпашы үчүн берген. Эсиңизде болсун, өлүм бул жеңилүү эмес. Баарыбыз өлөбүз. Бул табигый боло турган нерсе. Сүйүктүү адамыбыз өлгөндө 1 жылдан кем эмес аза күтөбүз. Өзүңүзгө ушул убакытты бериңиз. Өзгөчө майрам учурларында кыйын болот. Туулган күндөр, жаңы жыл, өзүңүздөрдүн эсте калган майрамыңыздар. Өзүңүзгө ырайымдуу болуңуз. Азанын чыгышына эрк бериңиз. Кандайдыр бир жүрүм туруу мережелерин ойлоп чыгарбаңыз, андай нерсе жок. Жакын адамыңыз өлгөндө токтоно албай, дүрбөлөңгө түшөсүз. Бул кадимки эле боло турган нерсе. Сиз жараатты сезбей жаткандай түр көрсөтө албайсыз. Өз сезимдериңизди чыгарууга аракет кылыңыз. Өксө ыйлагыңыз келсе, карманбаңыз. Күзгүгө карап, бул адилетсиздик деген сыяктуу өз сезимдериңизди билдирген сөздү айтып кыйкырыңыз. Кайталайм, сезимдерди чыгарыңыз, антпесе оору пайда кылып аласыз. Сизге бул оңой эмес болсо дагы, мүмкүн болушунча өзүңүз жөнүндө кам көрүшүңүз керек. Оор дартка кабылгандарга аза күтүү бүтпөөчүдөй сезилет. Муну согуш учурундагы кайгыга гана салыштырууга болот. Биздин сезимдерге жана эмоцияларга өтө эле көп сокку урулат. Канча жолу мага мындан ары көтөрө албаучудай сезилип, жакындарыма жана досторума долуланып барчумун. Апам дүйнөдөн өткөндө мага жеңилирээк болду. Анын 91 жашка созулган жашоо жолунун аягына чыккандыгы сезилди. Кайгырдым, бирок апамдын мезгилсиз өткөнүнө же бул нерсенин адилетсиз болгонуна токтоно албай жинденген жокмун. Кыжырды кайнаткан адилетсиздик болгону үчүн согуш же эпидемия учурунда болгон өлүм тескерисинче өтө катуу таасир этет. Кайгы тез өтүп кете албайт, бирок кээде аны эч качан жеңе албаучудай сезилет. Эгер жакындарыңыз өтүп кеткенден кийин бир нече жылдан кийин да мурдагыдай эле кайгырып жатсаңыз, анда сиз өз кайгыңыздан чыга албай чөмүлүп жүрөсүз. Сиз өзүңүздү жана көз өткөн жакыныңызды кечирип, андан бошонушуңуз керек. Эсиңизде болсун, сиз кимдир бирөөдөн ал көз өткөндөн кийин айрыла албайсыз. Анткени ал эч качан сиздин ээлигиңизде болгон эмес. Эгер эч эле азаны жеңе албай жатсаңыз, төмөнкү нерселерди жазсаңыз болот. Баарынан мурда көз өткөн адам менен медитацияга чөмүлүңүз. Тирүү мезгилинде кандай ишенимдерге ээ болгонуна карабастан, адам көз өткөндөн кийин баарын түшүнөт. Анда эми бул дүйнөнүн ойлору жана коркунучтары жок. Эгер сиздин кайгыңыз чыдагыс болуп жатса, көз өткөн адам кайгыруунун кереги жок. Мен жакшымын деши мүмкүн. Медитация учурунда андан азаны жеңүү үчүн жардам сурап, аны сүйөрүңүздү айтыңыз. Тирүү кезинде жетиштүү көңүл бөлбөй, көп нерсе жасабадым деп өзүңүздү соттобоңуз. Мындай кылсаңыз, жоготуу кайгысына күнөөлөө сезимин гана кошосуз. Кээ бири өзүнүн кайгысын жашоодон качуу үчүн шылтоо катары гана пайдаланышат. Башкалары өздөрү да жашоодон кетип калууну артык көрүшөт. Ал эми кээ бирлеринде жакын адамдын өлүмү өз өлүмүнөн коркууну курчутат. Аза күтүү убактысын өз жан дүйнөңүзгө тереңирээк сүңгүп, ашыкча нерсенин баарынан тазалануу үчүн жумшаңыз.
сүйүктүү адамды жоготкондон кийин сизде кайгыруу толкуну жогорулайт. Андан аны эмне пайда кылаарын жакшылап байкап көрүңүз. Эски кайгылар үстүгө калкып чыгыш үчүн сиз ошончолук руханий деңгээлде бекемделишиңиз керек. Эгер өзүңүзгө 2-3 күн ыйлап алганга жол берсеңиз, кайгыруу жана коркуу сезими абдан бошоңдойт. Зарыл болсо, психотерапевтке же жардам берүү тобуна кайрылыңыз. Алар сизди эмоцияларыңызды билдирүү үчүн өзүңүздү эркин сезүүгө жардам беришет. Анан дагы мен сени сүйөм жана эркиндик берем, сен эркинсиң, мен да эркинмин деген сыяктуу аффирмацияларды айтыңыз. Мен семинарларымдын бирине катуу ооруган эжесинин ачуусун такыр билдире албаган аял катышып калды. Аны эжеси өлүп кала тургандыгын жана ал ага өткөн күнүнө болгон чыныгы сезимин эч качан билдире албай калары абдан коркуткан. Бул жөнүндө ал эжеси менен сүйлөшө алчу эмес, анткени анын тамагын бир нерсе бууп тургандай боло берчү. Мен ага психотерапевтке баруусуна кеңеш бердим. Жеке кеңештер жакшы натыйжа бериши мүмкүн. Көйгөйгө белчебизден батып калганда жардам сурап кайрылуу өзүңдү сүйүүнү түшүндүрөт. Айланада мындай жагдайларды чечүүдө тажрыйбасы бар психотерапевттер көп. Дарыгерге узак убакыт барыштын кереги жок. Кара тилкеден чыгып кетүү үчүн бир нече жолу баруу жетиштүү. Өз оорууңду түшүнүп. Көп адамдар оорусун өзү менен алып жүрүү менен күн өткөрүшөт. Кээ бирине жарааты сезилбеген майда көрүнсө, башкасында жашоосунун баарын улап чыдагыс болуп көбөйөт. Бирок ооруу деген эмне? Бул аныктама менен баарыбыз эле макул болсок керек. Ооруу бул баарыбыз сүйүнүч менен жоготкубуз келген нерсе. Келиңиздер, ага башкача караганга аракет кылып өзүбүздөн сурап көрөлү. Ооруну сезүү менен биз эмнеге үйрөнө алабыз? Ал бизге эмнени айткысы келип жатат? Сөздүктөрдө ооруу организмдин бузулушу же жабыркашы менен пайда болгон жагымсыз же кыйнаган сезим жана да жан дүйнөлүк жана эмоционалдык сыздоо деп аныкталат. Ооруу жан дүйнөнүн да дененин да оорусун жараткандыктан андан дене да жан дүйнө да азап тартат. Бир жолу бул ойду эң сонун чагылдырган бир көрүнүшкө күбө болдум. Паркта ойноп жаткан эки кызды карап турдум. Бирөөсү экинчисин тамашалап урайын десе, экинчиси колу тие элегеле ой деп кыйкырып жиберди. Биринчиси досунан эмне кыйкырып жатасың? Мен Алисага кол тийгизе элекмин го десе, экинчиси ооба бирок тийсе ооруй турганын мен билем деп жооп берди. Оорунун элеси физикалык түрдө боло турган оорудан алдыда болуу. Ооруу бизге ар кандай түрдө келет. Кесилип кетүү, жараат, ооруксунуу, уйкунун бузулушу, коркунуч, ич сайышуу, кол же буттун иштебей калышы жана башка. Ал кээде алсыз болсо, кээде абдан күчтүү, бирок биз аны дайыма сезебиз. Көп учурда ал бизге бир нерсени кабарлайт. Кээде анын белгилерин түшүнүү бизге оңой. Мисалы, эгер иш күндөрү көкүрөгүңүз кыжылдап, ал эми дем алыш күндөрү ал жоголуп кетсе, демек жумуш ордун алмаштыруу керек. Ичкиликке чактыруунун похмелье мааниси да көпчүлүгүбүзгө түшүнүктүү. Кабар кандай гана болбосун, эсибизде болушу керек. Адамдын денеси эң сонун түзүлгөн механизм. Ал бизге болгон көйгөйдөн кабар берет. Бирок эгер биз уккубуз келсе гана, тилекке каршы көпчүлүгүбүздүн ага убактыбыз жок. Ооруу организмдин бизге жашообуздагы оң келбей жаткан бир нерсени кабарлоо үчүн пайдаланган эң акыркы чараларынын бири. Бул жолдо биз бир жерден адашкандыгыбыздан берилген кабар. Биз кандай гана мамиле кылбайлы, организм ар дайым саламаттыкты кармап турууга аракет кылат. Бирок эгерде биз денебизге такыр кам көрбөсөк, анда оорунун жаралышына шарт түзүп коебуз. Ооруну эң биринчи сезгенде биз адатта эмне кылабыз? Дарыгерге же дарыканага чуркап, дарыларды жута баштайбыз. Муну менен биз организмге үнүңдү бас, мен сени уккум келбейт деп айткандай болобуз. Ал бир канча убакытка унчукпай калат. Анан кайрадан өзү жөнүндө билдире баштайт. Бирок мунусунда катуураак. Эми балким дарыгерге барып, дары же уколдорду жаздырып, же дагы башка аракет кылышыбыз мүмкүн. Кайсы бир убакта болуп аткан нерсеге олуттуу көңүл бурууга туура келет. Анткени ооруу жакшы эле өөрчүп калган болушу толук ыктымал. Бирок ушул кырдаалда да кээ бир адамдар курмандыктын ролун ойноону улантып, өзүн жакшылап тыңшоону каалашпайт. Ал эми кээ бирлеринин көзү ачылат. Болуп аткан нерсени түшүнүп, бир нерсени өзгөртүүгө аракет кылышат. Бул туура. Биз баарыбыз өзүбүзчө окуп үйрөнөбүз. Организмдин эрте берилген белгилерине болгон реакция өтө жөнөкөй болушу мүмкүн. Мисалы,
сиз жакшы уктап эс алып, баардык кечтерди үйдөн сырт өткөрүүнү токтотуп, жаныңыздын баарынча иштөөнү токтотосуз. Өзүңүзгө денеңизден берилген белгилерди түшүнүүгө жол бериңиз. Анткени ал чындыгында эле айыгууну каалайт. Сиздин организм дени сак болууга аракет кылат. Бул үчүн ага жардам бериңиз. Мен ооруну же ыңгайсыздыкты сезгенде баарынан мурда өзүмдү жооткотом. Мен ишенем, улуу күч дарттан арылуу үчүн мен жашоомдо эмнени өзгөртүшүм керек экендигинен кабар берет. Бул мүнөттөрдө мени өзүмдү керемет жагдайда элестетем. Тегерегимде жайнаган менин сүйүктүү гүлдөрүм, алардын жытына толгон жылуу жел менин жүзүмдү жумшак сылап өткөндөй кадимкидей сеземин. Денемдин ар бир булчугун бошоңдотконго көңүл топтоймун. Бүтүндөй бошоңдукту сезгенде мен өзүмдүн ички даанышмандыгымдан сурайм. Бул оору мен эмне аркылуу пайда кылып алдым? Эмнени билишим керек? Жашоомдо эмнени өзгөртүшүм керек? Андан кийин жооптордун мага төгүлүшүнө жол берем. Алар ошол саатта пайда болбошу мүмкүн, бирок алар көп өтпөй мага белгилүү болушун билем. Анан дагы менин жашоомдо кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, алар мага пайда алып келип, алдыда эмне күтүп турса да мен коопсуз абалда боло турганымды билем. Кээде өз жашооңузду кантип өзгөртүүнү билбей, өзүңүздү жоготосуз. Кантип жашайм? Балдарчы, алар не болот? Эсеп чыгашалардын баарын төлөй аламбы? Дагы бир жолу кайталайм. Өзүңүздөгү улуу күчкө ишеним бериңиз. Ал сизге оорусу жок, толук кандуу жашоого жол ачат. Дагы бир кеңеш. Кадам сайын акырындап өзгөрүңүз. Лао Цзы айткандай, 1000 чакырымга созулган саякат бир кадамдан башталат. Кадамдагы бир кадам. Анан сиз сезээрлик жылыштарга жетишесиз. Өзүңүздү өзгөртүү процессин баштаганда оору бир түндө жоголуп кетет деп үмүттөнбөңүз. Бирок кээде андай да болушу мүмкүн. Оору өзүн дароо эле билдирген эмес, демек анын зарылчылыгы жок экендигин түшүнүү үчүн да убакыт талап кылынат. Өзүңүзгө өтө көп талап койбоңуз. Өзүңүздүн жетишкендиктериңизди башкалардыкы менен салыштырбаңыз. Сиз уникалдуу инсансыз жана өз жашооңузду өзгөчө уюштурасыз. Жан дүйнөңүздөгү жана денеңиздеги азаптардан арылуу үчүн өзүңүздөгү улуу күчкө ишениңиз. Кечирүү эркиндикке кеткен жол. Мен өзүмдүн кардарымдан көп сурайм. Сиз үчүн эмне кымбат? Бакытпы же чындыкпы? Биз баарыбыз ким туура айтат, ким күнөөлүү экендигин өз көз карашыбыздан айтабыз жана өз сезимдерибизди актоо биз үчүн кыйын эмес. Биз башкаларды бизге келтирген жамандыгы үчүн жазалагыбыз келет, бирок алар эмес, дал ушул өзүбүз мээбизде ошол жамандыкты кайра-кайра түрдүрүп кайталай беребиз. Өткөн күндө кимдир бирөөнүн кылган жамандыгы үчүн бүгүнкү күндө өзүбүздү жазалоо кандай гана акылсыздык. Өткөндөн бошонууну кааласак, биз кечирүүгө бел байлашыбыз керек. Муну элестетүү да кыйын болуп турса дагы, кечирүү бул азаптуу кыйноолордон арылуу, алар менен коштошуу, кечире албагандык бизде бир нерсени кыйратат. Кандай ишенимде болгонуңузга карабастан, кечирүү бул абдан зор маанидеги иш экендигин түшүнөсүз. Айрыкча ооруп атсаңыз, ооруп жаткан учурда оюбузда артка бир кылчайып карап, кимди кечиришибиз керек экендигин түшүнүүбүз абдан зарыл. Эң маанилүүсү биз кечиримге такыр татыктуу эмес деп эсептеген адамды кечирүү. Эгер биз кимдир бирөөнү кечире албасак, ал адамга эч кандай таасир этпей туруп, бул нерсе бизди кыйрата баштайт. Бул ал адамдын эмес, биздин көйгөйүбүз. Оору жана кыжыры кайноо бирөөлөрдү гана эмес, өзүңдү да кечирүүгө байланыштуу болушу керек. Өз аффирмацияларыңызда баарын кечирүүгө даяр экениңизди билдириңиз. Мен өткөндөн арылууга катуу ниеттендим. Мага ким жамандык кылса, баарын кечиргим келет жана башкаларга жамандык кылганым үчүн өзүмдү да кечиремин. Эгер кимдир бирөөнүн качандыр бир мезгилде сизди ыза кылгандыгы эсиңизде калса, ага сүйүү менен ыраазычылыгыңызды билдириңиз да, ал адам жөнүндөгү ойду башыңыздан алып таштаңыз. Эгер мен мага жараат келтирген адамдарды кечирбегенимде, азыркыдай боло алмак эмесмин. Алардын качандыр бир убакта кылгандары үчүн мен бүгүн өзүмдү жазалагым келбейт. Бул абдан кыйын болгон. Бирок азыркы күндө мен артка бир кылчайып, ооба, бул нерсе болгон деп айта алам. Бул учурда мен ал мезгилдеги окуяларды кайра эстебейм. Бул менин алардын кылгандарын унутуп койдум дегенди түшүндүрбөйт. Эгер бир нерсе сиздин тынчыңызды алып жатса, эсиңизде болсун. Сиздин өзүңүзгө гана ажырагыс тиешелүү болгон нерсени эч ким тартып ала албайт. Эгер сиздики болсо, өз мезгилинде сизге кайра кайтып келет.
Егер сиз бир нерсени кайра кайтып ала албай жатсаңыз, демек бешенеге ушундай жазылган. Сиз муну кабыл алып, жашоодо андан ары кадам ташташыңыз керек. Эркиндикке ээ болуу үчүн өзүңүздү кыжырданган жана аяган тузактан чыгарышыңыз зарыл. Мага бул фраза абдан жагат. Ал кырдаалды так жана образдуу сүрөттөй алат. Сиз өзүңүздү аяп турганда такыр эле алсызсыз. Күчкө ээ болуу үчүн сиз бутуңузга туруп, өзүңүзгө жоопкерчилик алышыңыз керек. Сизди эч нерсе алагды кылбаган убакытты тандап алыңыз. Көзүңүздү жумуп, эң сонун күчтүү суу агымын элестетиңиз. Ушул суу агымына сизге азап алып келип жаткан нерселерди кечире албоочулук менен бирге ыргытып таштаңыз. Мунун баары агымга кантип сиңип баратканын сизден алыстап, такыр жоголуп кетмейинче тиктеп туруңуз. Бул көнүгүүнү мүмкүн болушунча тез-тез жасап туруңуз. Боорукердиктин жана айыгуунун мезгили келип жетти. Өзүңүзгө терең сүңгүп, айыгуунун жолун билген күчтү угуңуз. Сиз өзүңүздө канча жөндөмдүүлүк катылып жатканын билбейсиз. Бул жөндөмдүүлүктөрдү байкоо үчүн өзүңүзгө катмардан катмар өтүп сүңгүгөнгө даяр болуңуз. Алардын күчү сиздин бардык деңгээлдерди даарлаганга гана эмес, бүтүн инсан кылганга да жетет. Өзүңүздүн ар бир бөлүгүңүздү сүйүп кабыл ала турган, өткөндүн ар бир көз ирмемин жашоонун сур кездемесине согулуп, жип сыяктуу кабыл алган инсан катары тарбиялайт. Эммануил пайгамбардан бактсыздыкты ачуулукка алдырбай кантип көтөрсө болот деп сурашканда, аларды жаза катары эмес, сабак катары кабыл алуу керек. Жашоого ишеним бериңиздер, туугандар. Ал сизди каякка гана таштабастан, бул керектүү саякат. Сиз бул дүйнөгө көп нерсени көрүп, каерде жалган, каерде чындык бар экенин түшүнүү үчүн келдиңиз. Муну билген соң, сиз өзүңүздүн башатыңызга даанышмандыкка толгон руханий менге кайрылып барсаңыз болот деп жооп берген. Биздин көйгөй деп аталган нерселерибиздин баары бизге болгону өзгөрүүгө жана өсүүгө мүмкүнчүлүк берип жаткандыгын түшүнсөк гана. Алардын көпчүлүгү биздин дүйнөгө болгон мамилебиздин ага жөнөткөн импульстарынын натыйжасы. Биз жасаш керек болгон бир гана нерсе бул ойлонууну өзгөртүү жана ызаны ичибизде топтобогонго даяр болуп, кечирүүнү үйрөнүү.